областык төрөтүйү. Акушер-гинеколог Шерик Байтагаев бул жерде 5 жылдан ашык эмгектенет. Учурда төрөттөн кийинки бөлүмдү жетектейт. Ишке киргенден кийин дароо эле кесиптик медициналык ассоциацияга кирген. Бул анын адистик ишмердүүлүгүн сезилерлик жеңилдеткен. Ассоциация бизге көптөгөн жардамдар берип атат, практический, научный. Ассоциацияга мен киргенден бери сабактарды өтүп атышат, жакшы жаңылыктар киргизип атышат, протокол боюнча, индукция боюнча. Биз постоянно окуйбуз, ошон үчүн сертификаттар менен жардамы тийип атат. Ассоциациянын окутканынан өтө эле пайда көрүп атабыз, ошол сааттарын чогултканы аттестацияга. Көмөктөр көп, айтып отурса, чынында эле. Республикада 60-ка жакын кесиптик медициналык ассоциациялар бар. Алардын 35-и Кыргыз медициналык ассоциациясына мүчө болду. 33 ассоциация Саламаттык сактоо министрлигинин тизмесине кирди. 19 бирикме өз адистиги боюнча кесиптик стандарттарды иштеп чыкты. Профессиональные медицинские ассоциации – это общественная организация, которая... Кесиптик медициналык ассоциациялар бул бир адистиктеги кесипкөй адамдардын башын бириктирген коомдук уюм. Ассоциациянын максаты калктын саламаттыгын жакшыртуу үчүн медициналык билим берүү жана илимде кесиптик ишмердүүлүктө жогорку стандарттарды кармануу. Ар бир врач же медайым өз адистиги боюнча ассоциациянын мүчөсү болушу маанилүү. Кыргыз медициналык ассоциациясы 2016-жылы түзүлгөн. Биз ассоциацияларга колдоо көрсөтүп, алардын таламын талашып жана калкка көрсөтүлгөн медициналык жардамдын сапатын жакшыртуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги менен биргелешип иш алып барабыз. Чолпон атанын жаш үй бүлөлүк дарыгери жана мугалими Нурайым Туранова кесиптик ассоциация менен жигердүү иштешет. Өз милдетинен тышкары ал үй бүлөлүк медицина боюнча түрдүү эл аралык иш-чараларга катышып келет. Мекениндеги кесиптик ассоциация аны колдоп турбаса, чет элге барып жана окуудан өтүү алда канча кыйын болот эле. В этом году я выиграла грант на участие в форуме именно молодых семейных врачей в Италии. Бул жылы мен Италиядагы жаш үй бүлөлүк дарыгерлердин форумуна катышууга грант утуп алдым. Мен ассоциациянын жаш мүчөсү катары дайыма эл аралык форум, семинар жана конференцияларга катышууга аракеттенем. Стипендиялык программаларга албетте ассоциациянын атынан сунуш кат жана башка документтер талап кылынат. Международной практике профессиональные ассоциации играют... Эл аралык практикада кесиптик уюмдар медициналык кызматкерлердин укугун коргоо, алардын кызыкчылыгын алдыга сүрөө, билим берүү жана медицина адистерин лицензиялоо, ошондой эле стандарттарды аныктап, этика кодексин иштеп чыгууда маанилүү ролду ойношот. Биздин өлкөдө ассоциациялар жаңыдан калыптанып келе жатышат жана алар Саламаттык сактоо министрлиги менен тыгыз иштешүүдө. Анткени баардыгы бир максатты көздөшөт. Бул калкка көрсөтүлгөн медициналык жардамдын сапатын жакшыртуу. Кыргыз Республикасындагы медициналык билим берүүнүн реформалары долбоору саясий диалогтор, тренинг, эксперттик жана техникалык жардам аркылуу кесиптик ассоциациялардын потенциалын өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Кыргыз Республикасынын жарандарына медициналык жардамды көрсөтүүдө кесиптик ассоциациялардын орду абдан чоң. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул эл аралык практикада медициналык кесиптик ассоциациялардын ошондой эле жалпы эле коомдоо ассоциациялардын орду абдан чоң. Алар ошол мамлекеттик саламаттык сактоо системасында жүргүзүлгөн саясатта дагы алардын орду белгиленген. Бул багытта министрлик, ошондой эле башка мамлекеттик органдар профессионалдык ошол кесиптик ассоциациялар менен ошол саясатты жүргүзүүдө, саясатты түзүүдө дагы абдан тыгыз байланышта иштешет. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Саламаттык сактоо министрлиги ушул кесиптик ассоциацияларды өнөктөш катары көрөт, ошондой эле биздин жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндөгү негизги биздин мыйзамыбыздын алкагында ошол кесиптик ассоциацияларга медициналык жана фармацевтикалык адистерге аттестацияны өткөрүү боюнча атайын аларга ыйгарылган укуктарды берген. Аттестация өткөрүү боюнча. Ошондой эле биз айтар элек, ошол медициналык кесиптик ассоциациялар бир гана аттестацияны жүргүзүү менен чектелбестен, алар башка багытта дагы өздөрүнүн профессионалдык деңгээлин жогорулатууда, ошондой эле медициналык кызматкерлердин укугун колдоодо дагы ошол багытта дагы өздөрүнүн ишмердүүлүгүн өркүндөтсө болот деген биз ошондой сунуштамаларды дагы берет элек.